Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. 27 мартка алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Азия чемпионаты кыргыз балбандары 1 күмүш 1 коло алды. Иорданиянын борбору Амман шаарында өтүп жаткан грек-рим күрөш боюнча Азия чемпионатында 67 кг салмакта Разак Бейшекеев күмүш, 77 кг салмак ченинде Ырыскелди Максатбек уулу коло медаль алды. Бул мелдешке грек-рим күрөшүнөн жалпы 10 балбан барган, калган спортчулар утулуп калышты. Командалык эсепте 5 алтын, 3 күмүш байге менен биринчи орунду Иран, 3 алтын, 2 күмүш жана 1 коло медаль менен экинчи орунду Өзбекстан, 3 алтын, 1 күмүш жана 4 коло байге менен 3-чү орунду Жапония курмасы алды. 4-чү орунду 1 алтын, 4 коло менен Түндүк Корея, 2 күмүш жана 2 коло менен Казакстан 5-чи орунду алса, Кыргызстан командалык эсепте 6-чы орунга жазылды. Бул грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасынын Азия чемпионатындагы акыркы 8 жылдагы эң начар көрсөткүчү болуп калат. Амман шаарында 25 мартта башталган Азия чемпионаты 30 мартта аяктайт. Алдыда эркин күрөш жана кыз келиндер күрөшү боюнча мелдештер бар. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Анадолу Джет аз бюджеттүү лоукостери Бишкек-Стамбул каттамын ишке киргизди. 25 марттан тарта Анадолу Джет авиакомпаниясы Стамбул Бишкек-Стамбул багыты боюнча жаңы авиакаттамын ачат. Бул каттам күн сайын эртең мененки убакта аткарылат. Джет бул Туркиянын эң ири авиакомпаниясы, Turkish Airlines'ин туунду компаниясы болгон аз бюджеттүү лоукостери. Компания 2008 жылы жеткиликтүү авиа кызматтарды сунуштоо максатында негизделген, ошол эле учурда коопсуздуктун жана тейлөөнүн жогорку деңгээлин камсыздап келет. Джет Туркиянын ичиндеги жана эл аралык багыттагы бюджеттик каттамдарга басым жасап, жүргүнчүлөрүнө заманбап учактарда ыңгайлуу жана арзан каттамдарды сунуштайт. Стамбул менен Бишкектин ортосунда жаңы каттамдын ишке кириши Джет компаниясынын эл аралык каттамдар тармагын кеңейтүүдөгү маанилүү кадам болуп саналат. Күн сайын каттамдардын аткарылышы жүргүнчүлөр үчүн жеткиликтүү жакшыртып, аларга атаандаштыкка жөндөмдүү баалар менен учууга мүмкүнчүлүк берет. Буга чейин авиакомпания Анкара-Бишкек багыты боюнча авиакаттамын ийгиликтүү ишке киргизип, жүргүнчүлөр арасында суроо талапка ээ болуу менен популярдуулукка жетишкен. Мирлан Кудайбердиев президент менен УКМКнын төрагасынан кечирим сурады. Мындан бир нече күн мурун Токмок шаарынын тургуну Мирлан Кудайбердиев өзүнүн социалдык баракчасынан Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке оозго алгыс сөздөр менен кайрылуу жасаган. Ал кайрадан видео кайрылуу жасап кечирим сурады. Мен Кудайбердиев Мирлан 1982-жылы Токмок шаарында төрөлгөм. Садыр Нуркожоевичтен жана Камчыбек Ташиевтен кечирим сурайм. Баягы күнү ичип алып кичине туура эмес сөздөрдү сүйлөп коюп турмун. Баардык кыргыз эли менен кечирим сурайм. Кийинкиде мындай кайталанбайт, баарыңыздардан кечирим сурайм деген ал. Жалал Абадта кайрадан жер титиреди. Жалал Абад облусунда 26 март саат 23:57-де очогунда күчү 3 балга жакын жер титирөө катталды. Бул туурасында сейсмология институту маалымдашты. Жердин силкинүүсү Көсө Терек, Арсланбап, Акбулак, Кызыл Үңкүр, Кек Алма айылдарында 2,5 балга чейин сезилген деп айтылат маалыматта. Минскиде жашап жаткан качкан экс-президент Курманбек Бакиев Жалал Абадта ифтар өткөрдү. Бул тууралуу анын тарапташы Асхат Нурудинов билдирди. Бакиевдин кыргызстандыктарга кайрылуусун жарыялады. Өз кайрылуусунда ал жарандарды Тюльпан революциясынын 20 жылдыгы Норуз жана Ыйык Рамазан айы менен куттуктады. Бакиев 2005 жылдагы март окуяларын чыныгы элдик революция деп атап, ошол кездеги бийликке болгон жалпы нааразычылыктын натыйжасы катары сыпаттады. Бирок ал 2010 жылдагы окуялар тууралуу бир да сөз айткан жок. Ошол жылы анын режими элдик толкундоолорду кандуу басып, жай тургундардын өмүрү кыйылган. Көптөр бул кайрылууну тарыхта кайра жазууга болгон аракет катары баалашууда. Бакиев өлкөнүн гүлдөшү жөнүндө сөз кылганы менен өзү чет жерде калып, бийликтеги кылмыштары үчүн жоопкерчиликтен качууда. Ал элди эстегендей түр көрсөткөнү менен анын аты Кыргызстанда кан төгүлөр менен байланыштуу бойдон калууда. Мындай риторика коомдун ага болгон көз карашын өзгөртө алабы?
көпчүлүк үчүн бул күмөн. Бакиев тууралуу элдик эс тутум калыптанган, убакыт өткөнү менен өткөндүн издери өчпөйт деп жазылат маалыматта. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты мандатынан ажыратылды. Ал буга чейин УКМК тарабынан кармалган. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Аман Турмусагул уулунун ыйгар муктары мөөнөтүнөн мурда токтотту. Маалымдалгандай анын мандаты Эмгек партиясынан Сыргак Майрабек уулуна берилген. Эске салсак, Мусагул уулу алдамчылыкка шектелүү УКМК тарабынан кармалган. Атайын кызматтага 2024-жылдын октябрь айында шайлоо кампаниясын каржылоо максатында WhatsApp мессенджер аркылуу өзүн УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев катары көрсөтүп, алдамчылык жолу менен партиянын мүчөсүнөн $30,000 алган деп айып койгон болчу. Чектүү 17 мартка камакка алынган. Айгүл Айдарова эркин депутат 12 саат машина менен жол жүрүп көнүп калган. Арба KG сайтына Айгүл Айдарова маек курган, сиздерге сунуштайбыз. Айгүл Абдисаламовна, айылга көп барасызбы? Бат деле барып турам, айына 2-3 жолу барам. Жума күнү чыгып кетип, жекшемби күнү кайра келип калам, самолет менен барасызбы? Ар кандай? Ата-энем үй бүлө менен барганда унаа аркылуу, өзүм жалгыз барсам самолет менен барам. Алыс жолдо унаадан кыйналбайсызбы? 12 саат машинеде жол жүрүп көнүп калгам. Туура, жол азабы көр азабы. Ноокаттын жаман жолдорунан өткөндө өзгөчө кыйналып кетчүмүн. Азыр жакшы жол оңой өтүп калдык. Анан саатыбыз да кыскарды. Мурда 5-6 саатта жетчү жерге азыр 4 саатта жетип калдык. Тажик-кыргыз чекарасынын чечилгени да жол азабын кыйла жеңилдетсе керек. Албетте, мурда элекке барыш керек болсо бир гана Рабат жолу менен кетчүбүз да. Көп убакыт алчу. Азыр эми Кудай буйрса элекке 3 жол болот. Миң булак Самаркандек жол ачылса, аралык кыйла кыскарып батыраак жетебиз деп маек куруп берген Элекүлүм. Бири-бирин кайталган мамлекеттик мекемелерди жоюу пландаштырылууда. 26 мартта Кыргызстанда мамлекеттик башкаруу системасынын натыйжалуулугун жогорулатуу жана бюрократияны азайтуу иши менен алектене турган ведомстволор аралык комиссиянын биринчи отуруму өттү. Өкмөттүн басма сөз кызматы жыйында чечим кабыл алуу процессин тездетүү, натыйжасы жок жана бири-бирин кайталанган мекемелерди жоюу маселеси талкууланганын кабарлады. Юстиция министри стратегиялык демилгелер боюнча улуттук институттун директору Аяз Баятов 45 маселе боюнча чечимдердин биринчи пакетин сунуштады. Анда юридикалык жактарды жана жеке ишкерлерди жоюуну жөнөкөйлөштүрүү, мамлекеттик ресурстарды сарамжал пайдалануу сыяктуу сунуштар бар. 10 мартта Кыргыз өкмөтү 6 айдын ичинде мамлекеттик башкарууну кескин реформалап, бюрократия менен ашыкча чыгымдарды азайтуу планын жарыялаган. Бул иштерди Аяз Баятов көзөмөлдөйт. 2021-жылы Кыргызстанда бюджеттик каражат үнөмдөө жана артык баш мекемелерди азайтуу максатында өкмөттүн жаңы түзүмү бекитилип, мамлекеттик агенттик, комитеттер менен фонддор министрликтерге кошулган. Сиздердин жардамыңыздар менен ушу кызым ушунчалык болуп калды. Şu YouTube kanallarının bardıq, Allah razı olsun, rahmat. Sizlerge de rahmat çok. Şunçalık kızım жақсы olup kaldı. Kırgız eli, sizlerden jardamыңыздар менен kızım şunçalık жақсы olup kaldı. Çet өлкөгө апарып, kızımdын bir жагына операция кылдырып келип алдым, sizlerden jardamыңыздар менен. Азыр эми ошол bir жагы, тамагынын bir жагы да калды. Onu da dagы операция кылышыбыз керек. Şu sizlerden jardamыңыздар менен kızım şunçalık жақсы olup kaldı. Bir жагы çandırını aldırıp salsam менен өзүбүзгө окшоп сүйлөп, дем алыштары да жақсы olup калат. Şu kızды караймын деп. Мына азыр шунун бир эле жагы калынды, bir жагы kaldı. Şu bir жагын алсам, Кудай кааласа алдырып таштасак kızım сүйлөйт. Özümde şu kızın arkasından orukcam olup kaldım. Sakar orup, başım orup, özümde kıynalıdamın. Eğer kolum kısırdan gelse dagı da şu kızıma jardam beriңiздер. Şu dagın bir jol operasiya kıldırıp alsak boldu. $28,000 gerek, kalanı jыйынып бүттү. Em bankım Macit Kızanlarkan dep çıgat. 0708 12 94 94. Сбербанкыбыз сиңдимдин атыда чыгат. Гүлнаzik Шы деп чыгат. Ойлонбой şu kızıma жардам бере бериңиздер. Баары өзүбүзгө келип түшөт. Бишкек Күнтүү Шопоков жолу кеңейтилип, асфальт төшөлөт. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, жолдун жалпы узундугу 12,4 чакырым, учурда 6 чакырым аралыгында жумуштар жүрүп жатат. Жолдун категориясы өзгөрүп, 4 тилкелүү болот. Ошондой эле лабораториялык изилдөөлөр үчүн каерден керектүү материалдар алынып, жердин түзүлүшү жана топурактын курамы изилденүүдө деп айтылат маалыматта.
Ошондой эле долбоор боюнча кыйылган бактардын ордуна 2ден дарак отургузуулар кошумчаланды. Ысык көлдө аккуулар өлгөн видео тарады. Министрлик себебин изилдеп жатат. Ысык көлдө аккуулардын өлүмүнүн себеби иликтенүүдө. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришти. Эскерте кетсек, буга чейин көлдө аккуулар ачкадан өлүп жатат деген видео тараган. Маалыматка ылайык, окуя болгон жерге экологдор жана ветеринардык кызматтын өкүлдөрү барып, өлгөн канаттуулардын тканьдарын лабораториялык изилдөөлөр үчүн үлгү алышкан. Кээ бир аккуулардын өлүгүнөн кайырмактын сыныктары, тордун кылдары табылды. Бул алардын браконьерлердин курмандыгы болушу мүмкүн экенин көрсөтүп турат, бирок адистер аккуулардын өлүмүнүн башка мүмкүн болгон себептерин да изилдеп жатышат деп айтылат маалыматта. Орнитолог Сейитказы Сагынбаев аккуулар өсүмдүктөрдүн тамыры жана балыр менен азыктанаарын, аны көлдүн тайыз жеринен табышаарын белгиледи. Адамдар жээкке жакын барганда канаттуулар коркуп, суунун терең жагына кетип, ал жактан азык таба албай калышат. Узак жол жүрүп келгенден кийин алсырап ачкадан өлүп калуусу мүмкүн деген Сагынбаев. Ошондой эле аккууларды колдо багууга мүмкүн эместигин, аларга тоскоол болбош керектигин кошумчалады. Ат башыда катуу шамал жүк ташыган унаалардын чиркештерин оодарды. Ат башыда бороон жүк ташыган унаалардын прицептерин оодарды. Бул тууралуу Транспорт министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Бишкек-Нарын-Торгар жолунун 500-504 чакырымдар аралыгында жол жакшы көрүнбөй катуу борон болгон. Аймакты караган жол тейлөө ишканасынын кызматкерлери атайын техниканын жардамы менен жолду тынымсыз тазалап жатышат. Каттам ачык, катуу шамалдан улам айрым оор жүк ташуучу унаалардын бош чиркегиштери оодарылып, кыйынчылык жаратууда деп айтылат маалыматта. Министрлик айдоочуларды сапарга аба ырайынын шартын эске алып чыгууга жана жол эрежесин так сактоого чакырат. 6 гектардан ашык жайыт жер мамлекетке кайтарылды. Жерди жана сууну көзөмөлдөө кызматы Ош облусунун Кара Суу районунда Аткайыл өкмөтү 6,7 гектар жайыт жерди мыйзамсыз жеке менчикке берип жибергенин аныктады. Бул тууралуу Суу ресурстары, Айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги билдирди. Көрүлгөн чаралардын жыйынтыгында аталган жайыт жер мамлекетке кайтарылды. Министрлик Жер кодексинин 4-беренесинин 4-пунктуна ылайык жайыт жерлер жеке менчикке же ижарага берилиши мүмкүн эместигин билдирди. Улуттук банктын алтынынын унциясы 1000 сомго арзандады. 27 мартта Улуттук банктын алтын куймаларынын унциясынын кайра сатып алуу баасы 263.218 сом деп белгиленди. Кечээ Улуттук банк 1 унцияны 264.281 сомдон сатып алып жаткан. Bir күндө анын баасы 1063 сомго арзандаган. Белгилей кетсек, бүгүн Улуттук банк алтын куймасынын унциясын 267.166 сомдон сатууда. Кызматтан четтетилген тергөөчү аялдан $2,500 опузалаган деп кармалды. Бишкектин Свердлов райондук милициясынын мурдагы тергөөчүсү пара талап кылууга шектелип кармалды. Бул тууралуу УКМК кабарлады. Атайын кызматтын маалыматы боюнча райондук милициянын тергөөчүсү лейтенант буга чейин кылмыш жаза кодексинин 379, 337 жана 209-беренеси документ жасалмалоо, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана алдамчылык менен кылмыш иштерин козгоп, ал кызматтан убактылуу четтетилген. Ага карабай лейтенант бир аялды алдап кылмыш ишин тергеп жатканын, ал иш боюнча аялды жоопко тартаарын айткан. Маселени оң жагынан чечүү үчүн $2,500 талап кылган. Аял 20 мартта лейтенантка электрондук капчыкка акчанын бир бөлүгүн $165,000 сомго торуп берген. Андан кийин УКМК лейтенантты кармаган. Ага 343-берене пара талап кылуу менен кылмыш иши козголду.